Заманга да, кыргызга да бапа алым эле. Ажыке, бейиш жөнүндө айтып бериңизчи деген өтүнүчтөрдү айтылып калчу. Чубак ажынын радиодогу эфиринде. Мен сага бейишке барыштын жолун айтып берейин. Барганда кандай экенин көрүп аласың деп жооп берчү. Эми болсо өзү минтип өзү айткан жол менен жараткандын сыйын көрүүгө сапар тартып кетти. Артында кыяматка чейин жабылбай турган китеп калды. Ар ишемби күнү кечки эфирин күткөн адам көп эле. Кыргызстандын ар кайсы аймагынан, Орусия, Түштүк Корея, Америка, Туркия дагы башка өлкөлөрдөн. Кыргыздар эле эмес, кошуна өлкөнүн жарандары да суроо салып калчу. Ажыкенин эфир учурунда кеңседеги бардык телефондор шыңгырап баштачу. WhatsApp номуру аркылуу кайрылган 8000ден ашуун адамдын суроосу ошентип жоопсуз калды. Бир күнү бир эже кайрылуу жолдоптур. Ажыке, сиз аркылуу биздин үйгө ислам дини кирди. Жашообуз, максатыбыз өзгөрдү. Бир күн Орусияга келдим дегениңизди угуп, жолдошум сиздерди көрүү үчүн аэропортко барды. Алыстан Абдышукур ажы экөөңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү тартып жөнөтүптүр. Жакын барышка тартынган экен. Мен сиздерди азыркы доордун асыл адамдар экениңиздерди айтып, барып сүрөткө түшүүсүн өтүндүм. Ошондо жолдошумдун көңүлүн сындырбай сүрөткө түшкөнүңүздөргө рахмат. Анын кыялы мени сиздин сабактарыңызга катыштыруу эле. Бирок ал кыялы орундалбай, жакында эле кайтыш болду. Анын да сизге ыраазычылыгын жеткиргим келет, устаз. Буйруса Кыргызстанга барганда сиздин сабагыңызга сөзсүз катышам. Сизден Алла ыраазы болсун деп келген. Өзү себепчи болуп, ыйман жолуна келген адамдарды угуп, кадимки жаш баладай кудуңдап сүйүнчү. Ансыз деле жашоодогу максаттын бири башкаларды жашатуу, жакшылыкка чакырып, жамандыктан оолак кылуу эмес беле? Көптү билчү. Өзүм WhatsApp'тан келген суроолорду текшерип бергеним үчүн көп жолу күбө болдум. Азыркы замандын жаңылыктары болгон биотөрөт, ишкердиктеги акциялар, айтор ушул сыяктуу тенденциялардан дайым кабардар болчу. Акыйкатсыздыкты, коомдо болуп жаткан окуяларга кайдыгер болбой, дайым пикирин билдирип турганын да баса белгилөө керек. Эл аны көп укканын бир себеби динди жеңил кылып сүйдүрө алганында. Өлкөдөгү диний түшүнүктү туура калыптанышына анын салымы чоң экенин эч ким танбайт. Эл кыдырып, социалдык тармактар аркылуу онлайн түрүндө динге үгүттөөнү баштагандардын бири Чубак ажы болду. Көпчүлүк тарабынан майда көрүлгөн суроолорго да жеткиликтүү жооп берчү. Ушундай кылганына айрым молдолор нааразы болгонун өзү да бир жолу айтып берди эле. Эл майда нерсени түшүнбөсө, молдолор элдин түшүнүгүнөн алыс нерсени айтса, дин кантип жайылат? Жөнөкөй нерседен баштап айтып жеткириш керек дегени кечээ күнкүдөй эсимде. Азыркы чакырыктар, радикализм, караңгылык, бөлүнүү, ааламдашуу тууралуу да көз караштары, ойлору терең эле. Дин дагы сабырды талап кылат. Айткан нерсең дароо эле жетип түшүнүп калышпайт. Акырындан диний деңгээлибиз көтөрүлүп баратат. Ушуну жайылта берели. Акырындан өз нугуна түшөт деп көп айтып калды. Азыркы абалга келишибизге бул инсандын да салымы чоң. Көп кыз келиндер кайрылып, үй бүлөдө зордук зомбулук көрүп жатканын айтып даттанаар эле. Окуяны, кырдаалды толук сураштырып, кеп кеңешин айтчу. Көптөгөн үй бүлөлөр туура эмес түшүнүгүнөн арылып, бактылуу жашап жатканын айтып, кийин ыраазычылыгын билдиргендери да болду. Чубак ажыке, сиздин кылган иштериңизди тизмектеп эскерип калабыз деп ким ойлоптур? Дайымкыдай бүгүн эфирге келип күткөн мусулмандарга кеңеш суроолоруна жооп берет деп күттүк. Бирок бул жагы жараткандын жазмышы, тагдыры. Сиздин кеңешиңизди угуп айткан сөздөрүңүз аткарылып жатканда, чыныгы мусулманчылык жашалып жаткан учурда сиз тирүүсүз, арабыздасыз. Бир коомдо өзгөртүү жасаган адамды тарых унутпайт. Чубак ажы Жалиловдун кызы жүрөк сыздаткан билдирүү жазды. Бүгүн түндө пневмониядан каза болгон белгилүү дин аалымы Чубак ажы Жалиловдун кызы Айгерим атасы каза болгондон кийин билдирүү жасады. Билдирүүнү ал социалдык тармактагы жеке баракчасына жазды. Кызын бооруна басып, маңдайынан сүйгөн ата мен үчүн баарынан бийик турат. Жүрөктөр кайышып, бир кызыктай айрылуу баарыбызды эсеңгиретип койду. Ачуу кабарды угуп, жок, чын эмес дегибиз келгени менен ажал менен азилдешип болобу? Илим менен билимдин талканын чыгара үйрөнгөн, билгенине амал кылган, тааныган жандын баарына кичипейилдик менен жакындашкан, адилетсиздиктин маңдайында күркүрөп турган аалым эле. Ооба, бул сөздөрдү жараштырып айта алган сейрек инсандын бири болду. Илим каалап артынан түшкөн экен, жараткан илим менен билимди, эрк менен пейилди кошо бериптир. Бул пикирлерди сизди тааныгандан жандын баары айтат. Бирок мен үчүн бул дүйнөдөн кыздарын бооруна кысып, чекесинен сүйгөн ата көз жумду. Пайгамбардын изи менен баскан адам. Ушул убакка чейин айткан акыл сөздөрүңүздү сиңирип, амал кылып жашай алсак, сиздин аманат кылып таштаган илим менен билимиңизге чыга билүү артыңда калгандар үчүн чоң жеңиш, бейишиңиз болсун деп жазган ал. Абдышукур Нарматов бүгүн элибиз Чубак устаздан айрылган жок, дин илиминен айрылды.
Абдышукур Нарматов кыргыз элине кайрат айтып, маркум Чубак устаз менен сүйлөшкөн акыркы сөзүн социалдык баракчасына жазды. Илим жөндөн жөн жоголбойт, аалымдардын кетүүсү менен жоголот. Устаз өзүңүзгө жакшы караңыз, сиз үммөткө керек адамсыз. Чубак устаздын мага айткан акыркы сөзү ушул болду. Саат 8-де сүйлөштүм эле. Мен жакшымын, өзүңүзгө караңыз, үммөткө керексиз деп менин көңүлүмдү жубаткан. Көп өтпөй суук кабар келди. Бүгүн элибиз Чубак устаздан айрылган жок, дин илиминен айрылды. Диндин туусун көтөргөн мураскордон, пайгамбардын мураскорунан айрылды. Пайгамбарыбыз, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Аллах Таала дин илимин жөн эле көтөрүп кетпейт, аалымдардын өмүрүн алуу менен көтөрөт деген. Бүгүн Орто Азия эле эмес, бүт ислам дүйнөсүнө белгилүү аалымыбыздан айрылдык. Баарыбыз Аллахка таандыкпыз, баарыбыз ага кайтабыз. Аллахтын тагдырына ыраазы болобуз. Аллахты ыраазы кыла турган сөздү гана сүйлөйбүз. Мындан башка аргабыз дагы жок. Устазды эскерип, аны эл үчүн, дин үчүн жасаган ат көтөргүс эмгегин жазсаң, жыйнак китеп болору чын. Бирок азыр оозума бир ооз сөз келбей, айтарга сөз таппай отурам. Уставдын үй бүлөсүнө, туугандарына, жакын санаалаш досторуна, илимин алган шакирттерине, кыргыз элине жана жалпы мусулман үммөтүнө терең кайгыруу менен көңүл айтам. Аалым кетсе анын орду бош калат. Канча күн чыгып, канча түн батпасын, ал боштук толбойт. Кылымда бир жаралган аалымыбыздын барар жери бейиш болсун. Аллах Таалам билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Устазыбыздын жайдары жүзү, уккан жанды бир жылмаюуга аргасыз кылган куйкум сөздөрү, жүрөк түпкүрүнө барып жайгашкан орунду сабактары ар дайым элесибизде сакталат. Кайрат кыл кыргыз элим, жамандыктын арты ушул болсун. Абдышукур Нарматов. Чубак ажы ооруканага түшкөн соң 1 саатка жетпей көз жумган. Өпкө оорусу кырчындай 45 жашында Кыргыздын чыгаан уулдарынын бири. Таанымал дин аалымы, мурдагы муфтий Чубак Жалиловду да колубуздан жулуп кетти. Жамы журтка аттын кашкасындай таанымал диниятчы Чубак ажы Жалилов 11-июлга ууган түнү Бишкектеги улуттук госпиталга оор абалда жеткирилген. Ал дарыгерлерден дем алдыруучу аппаратыңыздарды эртерээк туташтырасыздарбы деп суранган. Ага кычкылтек концентраторунан 2 дароо туташтырылган. Дарыгердин айтымында бейтап ооруканага түшкөндөн 1 сааттай убакыттан соң көз жумган. Дарыгерлер Чубак ажы өпкөсү кагынып, буга чейин үйүндө дарыланып жатканын айтышты. Эскерте кетсек, Чубак ажы Жалилов 1975-жылы 21 январда Жалал Абад областына караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында туулган. Атасы Жалилов Тажибай математика мугалими, апасы Сакиева Гүлжамал англис тили боюнча мугалим болгон. Чубак ажы Жалилов үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси болгон. Чубак ажы Жалилов 1992 жылдан 1996 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Арабиясындагы Умаль Куро эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002 жылдан 2006 жылдары аталган университетте фиких боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус араб тилдеринде эркин сүйлөгөн. Чубак ажы Жалиловдун эмгек жолу 1995 жылдан 1998 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен баштаган. Ал эми 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти, 2008-2010 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы фатва бөлүмүнүн башчысы, ошол эле жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. Чубак ажы Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтий кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагын жана уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариятка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформаларда бир топ салым кошкон. Чубак ажы Жалилов фиких араб тилинин грамматикасы, тафсир, Куран аяттарына түшүндүрмө берүү жана комментарийлөө, хадис терминологиясы жана хадис таануу илимдери боюнча окутууга, чечим чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси. Чубак ажынын өзгөчөлүгү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу унаасын сатып акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдырткан. Бир күндө адабий китептерден 500 беттей окуган. Китеп окуп маселенин чечимин издегенди, анализ дегенди жактырган жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнаган.